Шаабай терүү болчу. Кайсы бир чабуулда башынан катуу жара аталып, госпиталда эси жок, өмүр менен өлүмдүн кырында жатты. Багы бар экен. Докторлор аны бутунан тургузду. Бирок эптеп басканы менен эсин жоготуп, көзү көрүп турган нерсесине акылы жетпей, тилден да калды. Ошол сүйлөбөгөн калыбында 2 жылга жакын госпиталда жатты. Шаабайды кийиндиришип, жанына медсестра Лена деген орус кызды кошуп, айылына узашты. Поездден поезд оштур. Кээде түн калып, кээде күн калып, Шаабай менен Лена ыйлап жол жүрүштү. Ошентип, Орусиянын токойлорун аралап, акыры Казактын калдайган сары талаасынан өтүп, күн улуу Шашкеде Карабалтада болушту. Поезд келип токтогондо Шаабай жарданган элди көрүп, өңү түш экенин биле албай дендиреп отурду. Анткени менен өзүнө тааныш сөздөрдү укканда, кубарган жүзүнө кан жүгүрүп, өң өзгөрүлүп, жүрөгү алып учуп, эмнегедир деле уруп кетти. Шаабайдын көзүндө тойноп, качандан бери күлкү күлбөгөн жүзүндө эми гана жылмайып пайда болуп, Ленага бир нерсе айтмакчы болгондо тек гана ооз ачылып, бирок сүйлөй албай мукактанып токтоду. Ооба, келдик, жеттик, деп Лена анын оюн түшүнө койду. Батыштан чыгышка карай улам бийик тартып, бири-бирине жалгашып турган мунар тоолордун этеги куюлуп отуруп, жайылып талаа түзгө айланып, көз жоосу жетпей чалкаят. Шаабай терезеден ушунун баарын көрдү. Ооба, алар ага тааныш жерлер, өзү туулуп өсүп балалык өткөн. Кийин бой жетип уултайга үйлөнүп, 5 жыл мурда өзү аттанып алыска кеткен. Саргарып, сагынып күткөн жерлер Сары Өзөн. Ошондо ал токтоно албай терезеге жабыша калды, оозун ачып бакыргандай болду. Шан. 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 Лена уккан кулагына ишенбей кетти. Ша, сага эмне болду? Шаабай Ленаны өзүнө тартты да, дагы да оозун чоң ачып алганын бир замга демигип туруп, "Багышан!" деп көкүрөк жарып кыйкырып жиберди. Шаабай киндик гана тамган жери Миң Токумду дароо тааныды. Ошо Миң Токум качандан бери мындан жүздөгөн жылдар илгери Багышан уруусунун керегине жарап берген жер. Кийин Шаабай өзү туулуп өскөн жер. Ошондо алды артына карабай элди жөөлөй чуркап, калтыраган колдору менен тамбурдун терезесин койгулап аны ачмакчы болуп жулкулдап жатты. Дароо поезддин туткасын бурады. Рельсадан учкун чачыратып барып, кара жол менен темир жолдун тобуна жетип токтоп калды. Калдактаган Шаабай тамбурдан жерге биринчи болуп өзү секирип түштү да, боору менен жер кучактай жыгылды. Кара жолдун чаңы бурк этип, чаңдын арасынан кардыккан. Шан. Багышан. Багышан деген үн угулду. Поезд бир силкинип алды да жүрүп кетти.